2018 жылы урматтуу премьер-министр Виктор Орбан мырза Кыргызстанга расмий сапар менен көчмөндөр оюндарына катышып, Түрк кеңешинин жыйынына катышып, абдан жемиштеп келген. Ошондо дагы биз өз ара кызматташуу боюнча абдан жемиштүү сүйлөшүүлөр жүргүзгөнбүз. Ошол сүйлөшүлгөн нерселердин баары тең мына бүгүн ишке ашып жатат. Биринчиден Кыргыз-Венгр өкмөт аралык мына комиссия түзүлдү. Ошол комиссия былтыркы жылы өзүнүн биринчи ишин Бишкекте баштады, жемиштүү башташты. Экинчиден биз Венгрия тарапка ушу биздин студенттер үчүн бюджеттик орундарды 150 орунга жеткен үчүн көбөйткөндүгү үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Быйыл Бишкек шаарында Тышкы иштер министри Сиярто мырзанын катышуусу менен Венгриянын Кыргыз Республикасында элчилик ачылды. Бул элчилик буюрса эки мамлекет ортосундагы өкмөт аралык комиссиянын иши биздин байланыштарды буюрса кыйла бекемдейт, биздин байланыштар буюрса тыгыз болот. Урматтуу премьер-министр мырза, айымда жана мырзалар, бүгүн тарыхый күн. Эмне үчүн дегенде биз Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга жана документтердин ири пакеттерине кол койдук. Бул чечим эки мамлекеттин эл үчүн абдан чоң мааниге ээ. Муну менен биз эки тараптуу мамилебиздин жаңы баракчасын ачсак десек биз жаңылышпайбыз. Анын ичинде бүгүн бизге эки мамлекетке кызматташканга эң керектүү болгон Кыргыз-Венгр өнүгүү инвестициялык фондун түзүлүшү боюнча келишимге кол койдук. Биз ишенебиз, буюрса ушул жылдын аягына чейин бул фонд өз ишин баштайт деп. Среди подписанных документов речь идет и о развитии фонда развития в размере $50 миллионов
И это призвано профинансировать сотрудничество двух стран, особенно совместных предприятий. Мы договорились с господином президентом о том, что если эти деньги будут потрачены, мы эту сумму увеличим. Если мы хотим, чтобы наши контакты и наша дружба была повседневной жизнью, тогда нам надо связать наши страны прямым рейсом. И мы договорились с господином президентом, что между Будапештом и Бишкеком обязательно открыть прямой рейс. Юридические, финансовые условия мы создаем, так что мы надеемся, что рейс в ближайшем будущем отправится в путь. Ma 75 állami ösztöndíjat biztosít kirgiz diákok számára. Pремьер-министр менен, президент менен, спикер менен жолуктум. Азыр мына Будапешт шаарынын мэри менен жолукканда дагы мени таң калтырганы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын окугандары, ошону билгенди, терең билгендери менен мени мына таң калтырды. És hogy ez a szabadságvágy és ez a kitartás sosem illúzió. Уважаемые гости, для Будапешта очень важно расширять наши международные отношения, поскольку одной из опор сильного города является его широкое международное присутствие и международные связи. Для меня большая честь, и мне весьма отрадно иметь возможность в качестве бывшего мэра Зугла, а теперь и в качестве мэра города Будапешт, помочь маленькому уголку города вспомнить великого киргизского писателя, у которого всегда есть маленький уголок в сердцах венгров и будапештцев. Elfelejti, milyen is az öröm illata, milyen szép a tulipán, ha virágzik. Жемиштүү сүйлөшүүлөр болду абдан жакшы. Эки мамлекеттин ортосундагы көп маселелер чечилип, келечекке, буюрса келечекке эки мамлекеттин ортосунда кызматташып абдан бекемдейт.